Ошондуктан сизди ишиңизди так өз убагында көзөмөлгө ала албай, ошо кызматкерлериңиздин коррупциялык моменттерин ошонткендигиңиз үчүн сизге дагы бүгүн сөгүш жарыялайбыз. Бүгүн сөгүш, эгерде дагы жөнгө салбасаңыз, иретке келтирбесеңиз, министрлигиңизди кийинкисинде катуу сөгүш болот. Андан кийинкиси дагы улантылат. Бул коркутуу эмес, бул биздин иштөө методубуз. Силерди урушуп, зекип отурбай эле ушундай акырын Токтогул КЭСинин 4-чү гидроагрегаты эмне үчүн курулбай калды, эмне үчүн ордуна коюлбай калды? Кимде күнөө? Ток этер жерин так, даана маалыматты айтып бериңизчи. Токтогул гидроагрегаты болгондардабы же министрликтерде болду күнөө? Токтогул гидроагрегаттын 4-чү гидроагрегатынын статоруна суу кирип кетип, 11 айдан бери таможняда, Кытай менен Кыргызстандын ортосунда таможняда туруп, шалакалык мамилесинин негизинде бул чисто субъектив подрядчиктин артынан General Electric компаниянын күнөөзү менен ушундай акыбалга келдик. Бүгүнкү күндө 300 мегаватт выпадение болуп атат. Кышты 4-чү агрегатсыз өткөнгө биз мажбур болуп атабыз. Ким күнөөлүү анан биздин эгерде ушундай General Electric выгоданы ким төлөп берет анда? Бул убакка чейин Садыр Нуркожоевич, бул убакка чейин бул 2017-18 жылы түзүлгөн контракт экен. Баягы эле ызычуу компаниялардын катарында түзүлгөн контракттар экен. Ошонун негизинде Кыргызстандын кызыкчылыгы өтө төмөн деңгээлде каралган экен. То есть 3-4 жыл мурун түзүлгөн контракт турбайбы? Ооба. 17-18 неге аткарылбай келген экен? Эмне үчүн ошо мурунку бийлик анда талап кылган эмес ошону? Убагында алып келип коюшун. Бул кишилер менен улам байма-бай биз жолугуу негизинде мен бир натыйжага келдим. Булардын өтө кызыгы деле жок экен. Биздин 4-чү гидрогат балким ар кандай максат негизинде ушул 4-чү агрегат кирбей калган максатындагы ушундай түшүнүксүздүү маселелер болуп калды. Ошонун негизинде мен кат жөнөткөм укук коргоо органдарга. Ушунун негизинде иш козгоо болсун деп, ошол ишти иликтеп. Жумагулович, кат жөнөтүп коюп эле отура бериш керек эмес кабинетте. Катка ал чуркап аркасынан түртүш керек, чуркаш керек, бут жасаш керек. Тилерден сураш керек өзлөрүнөн. Мен кат жөнөтүп койдум деп эле отура бериштин кереги жок. Процесс кетти. Министрликте көп кемчиликтер бар. Мына сиз 5 айдан бери министр болуп иштеп келатасыз. 3 ай министрдин орун басары болдуңуз. 2 ай. 2 айбы, андан 1,5 жыл түндүк электр тармагын жетектедиңиз. Кыскасы өмүр бою ушул системада келатасыз. Туурабы же туура эмеспи? Туура. Эмне үчүн анан ушуну убагында бардык маселелерди, жаралган проблемаларды ордуна кое албай келатасыз? Мисалы, мына кечээ күнү эле көмүр боюнча жаралган проблеманы айтып атам мен. Да, түшүнүп турабыз. Саботаж болду. Январ айынан бери, жылдын башынан бери 3 жетекчи алмашты саботаж кылгандыгынан. 3-чү жетекчини коюп туруп бардык шартты түзүп бердик. Туурабы? Туура. Кабинетиме сизге рахмат. Мына ГКМнин башчысын чогулттум, өзүңүздү чогулттум, ушундай проблема болуп атат дегенден. МЧСтин бүт техникаларын киргизип бердик, шарттын баарын түзүп бердик. Анан айттым сиздерге, мына Бишкекке ташыгыла, элге республика боюнча 3,5 миңден көтөрбөгүлө деп. 1 ай бою ажиотаж кылдыңар. Ошол эле сиз өзүңүздүн кол астыңызда иштеген көмүр тармагында иштеген кызматкерлериңиз кылды ушунун баарын. Жакын туугандарын көмүр кампы аштырып коюп, ошого алып келип түшүрүп берип 6-7 миң сомдон саттырдыңар. Ушуну көзөмөлгө ала алган жоксуз. Ушунун бардыгы сиздин көзөмөлүңүздө болчу. Качан гана өзүм кийлигишмейин 3 миңге түшкөн жок көмүр. Туурабы? Туп-туура. Ошондуктан сизди ишиңизди так өз убагында көзөмөлгө ала албай, ошо кызматкерлериңиздин коррупциялык моменттерин ошонткендигиңиз үчүн сизге дагы бүгүн сөгүш жарыялайбыз. Кабыл алам. Сөгүш, эгерде дагы жөнгө салбасаңыз, иретке келтирбесеңиз, министрлигиңизди кийинкисинде катуу сөгүш болот. Андан кийинкиси дагы улантылат. Бул коркутуу эмес, бул биздин иштөө методубуз. Силерди урушуп, зекип отурбай эле ушундай акырын маданияттуу түрдө жазалайбыз. Ортомчу фирмалар качан жок болот? Ортомчу фирмалар боюнча жаңы тарифтик саясатты киргизилди, алардын маржасы азайтылды. Бүгүнкү күндө обращениялар жүрүп атат, иш кетти, аларга иштегенге невыгодно болуп калды. Мурда 60 тыйынга жакын
ортомчулук алышчу. Азыр канча болду ошондо ыйлаган? Азыр конечный булардын маржасы 23 тыйынга, 28 тыйынга неметилди. 28 тыйын эле маржа болуп калды да. Тагыраагы ортомчулар 28 тыйында отурат, 28 тыйынга эле отурат. Бул эл менен камсыздап аткандар. А жана жалаң эле потребительский, жалаң эле небытовой абоненттерди пайдаланган, камсыздаган фирмалар, аларга конечный цена менен коюп бердик. Аларга невыгодно болуп калды. Алар уже азыр же биригет, же жабылат, же сатылат. Сүйлөшүңүз, сатып алыңыз баарын. Бул элдин талабы, менин талабым эмес. Сатып алыңыз. 28 тыйын болсо, дагы түшүрүңүз 15 тыйынга. Анан кийин сүйлөшөт келип, сүйлөшүп сатып алыңыз. Энергетика министрлиги өзү түздөн түз энергетика электроэнергияны иштеп чыксын, өзү түздөн түз элге жеткирсин ошону. Өзүңөр саткыла. Эмне алардын ролун аткара албайсыңарбы силер? Аткарабыз, оңой эле аткарабыз. Кылдатмышта. Дагы канча убакыт керек сага? 5 жылбы, 10 жылбы? Жок, жаңы тарифный саясат кирди 15 октябрда. Ошону менен азыр регулировка болуп атат, булар арызданышып атат, процесс кетти. Сүйлөш да эми түшүнөбүз аларды деле, бирок элдин талабы болуп атпайбы? Ортомчу фирмаларды жок кылышыбыз керек деген. Туурабы же туура эмеспи? Туп-туура. Эми айрымдарын түшүнсөк болот, алар өзүлөрү акча салып, ошол өзүлөрү курган баягы трансформаторларды, линияларды кургандар бар экен. Бирок курбай эле мурунку өкмөттүн линиясын ээлеп алып отургандар да бар, менчиктештирип алып. Туура. Жөнөкөй ортомчулар дагы бар. Бүт баарын давайте иретке келтириңиз. Сиз жаңы жылга чейин жасашыңыз керек болчу. 15 октябрда кирди жаңы тарифтик 5 ай саясат. мурун айткам, 5 ай мурун. 15 октябрда эмес, андан эрте киргизсеңиз болбойт беле аларга? Ал менин колумда эмес, кабинет министровдун колунда İşte болчу. da sen sura da kabinet ministri. Kabinet ministri bu toz atavımda. Senin işte aldığı çıldırışına. Жок, азыр бут тоскон жок, азыр баары жакшы. Oturunuz. Рахмат. Бүгүн көмүр боюнча азыр урматтуу президент Жадыр Кожоевич өзүнүн чечимин айтты. Сөгүш жарыялоо менен биз токтобойбуз. Ушу сезон, кышкы сезон кандай өткөнү менен Доскул Жумабаевдин командасынын баарына тең бирдей баа беребиз. Анткени мына майда финанс министри мкесинде чакырып 2,3 миллиард сом акча бергенбиз да. Ошондо айтканбыз, бизден кетпесин, энергетиктер көмүр менен баарын камсыз кылсын деп. Тилекке каршы ТЭЦте да көмүр жок, элде да көмүр жок болуп калды да. 2,3 миллиард акчаны алышкан. Мындай бир да жолу энергетика тармагы май айында мынчалык чоң көлөмдөгү акчага мүмкүнчүлүк ээ болгон эмес. Бул биринчиси. Экинчиси, Токтогул ГЭСиндеги 4-чү агрегат боюнча урматтуу энергетиктер. Ар бир адам жөнүндө үйүндө турган машинесинин оңдорунун астында биринчи запастык тетиктерди алып алып, жөө калып калбайын деп. Андан кийин анан стогу барып ремонтко берет да. А силер келерек агрегатты чечип салып отуруп алып, анан General Electric'тер күнөөлүү дейсиңер. Мен ойлоп атам, Камчы Кыдыршаев табат ал диверсанттар. Ким келерек агрегат азыр иштеп турбайт беле татынакай. Токтотпой койсуңар, азыр иштете бермекпиз. Анан агрегат Кытайдан келгенден кийин General Electric болобу, Morrison'уңар болобу, ошону менен ремонт кылып алат элеңер. Бизден да аябай катуу шалакылык кетти да бу жерден. Мен ошону айтып атам. Силерге чейин ким болгонуңарды таап алабыз. Өмүр бою иштеген кишилер отурбайсыңар баарыңар эле. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, бүгүнкү коопсуздук кеңешке катышаардын астында энергетика министри, финанс министри менен болгон булактын баарын тактап чыктык. Импорттоого керектеле турган акчалардын көлөмүнүн баарын беребиз. 4-чү кварталда дагы, 1-чи кварталда дагы элдер тынчсыздандырбай эле койсо болот. Бул боюнча биздин так расчетторубуз бар. Буюрса сиздин жардамыңыз менен Туркмениядан дагы, Өзбекстан менен дагы, Казакстан менен дагы транзит проблемалар дагы, бизге келе турган электроэнергиянын көлөмү дагы такталып бүттү окшойт. Доскул Жумагулович менен чогуу эми кышында биз элибизди сөзсүз түрдө электроэнергия менен, жылуулук менен камсыз кылууга болгон күч аракетибизди жумшайбыз. Ошону менен бирге тариф боюнча бүгүн тапшырма бердиңиз. Колунда жок 110.528 үй бүлөнү 1-январдан баштап 50 тыйынга чейин арзандатууга толук мүмкүнчүлүгүбүз бар. Тарифтер безубыточный болуш үчүн Кыргыз өкмөтү өзү 1-январдан баштап үлгү көрсөтөт.
3 сом 40 тыйынга чейин биз тарифти көтөрүп, анткени 1,5 миллиард сомго биз электр энергия алып турабыз, 750 миллион. Акылбек Үсөнбекович, так айтыңыз, ата эл ойлоп жүрбөсүн, 3 сом 40 тыйындан бизге көтөргөн тат. Өкмөттүк мекемелерге, өкмөттүк имараттарга деп атат. Өкмөт өзү сарптала турган өзүнүн имараттарында биздин баланста болгон ишканалардын баарыныкына тең биз бюджеттен акча төлөйбүз. Бюджеттин киреше бөлүгү көбөйгөндүктөн биз ошо энергетиктерге жардам катары ошо безубыточный тариф менен сатып алуу ниетибизди дагы бир жолу тастыктап коюп уруксаат этиңиздер. Андан ары буюрса өзүбүздүн программаларыбыз бар. Жакынкы 3 жыл менен 5 жылдын ичинде энергетикалык коопсуздукту толугу менен камсыз кылабыз жана экспортко чыгарганга толук программаларыбыз бар. Мүмкүнчүлүк болсо ушу бүгүн сөгүш менен биз токтоп турсак, Тоскул Жумагуловичте 1 апрелде Токтогул суу сактагычында 8 миллиардтан суу азыраак болсо, ошондо чечим кабыл алсак, булардын командасы боюнча. Рахмат.